Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Соттор пара менен эмес, батир менен бартер кыла баштадыбы? Албетте акча алуунун анын эквивалентин табуу учурда соттордун чоң ыкмасы. Азыркы күндөрү мурунку жогорку кеңештин депутаты Арслан Малиевдин 1997 жылдагы 18 соттук жерин талашып тартып алгысы келген Замир Эмил Бекбоевдин тобуна жогорку соттордун төрайымы Феруза Жамашева кошулгандай үмүт калтырган. Замир Эмил Биртулган Бекбоевдер Арслан Малиевдин Бишкектеги Сүймөнкул Чокморов көчөсүндөгү 18 соттук жерине үй салабыз деп алып келип, келишимдерин чектөөсүнөн чыгып кетишип, айламалы кеткенде амал ойлоп табышып, жерди туура эмес алган деген ыкмага түшкөн. Аны ишке аткарыш үчүн ошол кездеги жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашеванын күйөөсү Сабырбек Акимбаевга салынган үйдөн батир бере коет. Акча бере койгондун аныктамасы Арслан Малиев менен Биртулган Бекбоевдердин соттон караган ишин эрди катын Акимбаев менен Жамашеванын күйөө баласы Бейсекеев сот болуп чыгат. Мына эми кызыктардын баары ушул Бейсекеев карап, кайнагасы Акимбаев батир алган Биртулган Замир Эмил Бекбоевдерге чечим чыгарып берет. Ошентип туура эмес чечимдердин башында ошол кездеги Феруза Жамашева турат деген кеп сөздөр нааразычылык тарабынан элге тарап кеткен. Эгер мындай болсо, качан соттор делишип алуу, делишкен тарапка чечип берүүнү качан токтотот? Кийинки соттордун ыкмасын кийин кайрылабыз. Атамбаев кыйын адам экен. Мындай сөздү башына кандай иш түшпөсүн кыйынчылыкты көтөрө билгенди айтат. Абакта түшкөн саясатчы атка минерлердин арасынан башым, чучугум ооруду дебей, көтөрүм болбой, оорусун дагы көтөрүп жаткан жалгыз Алмазбек Атамбаев гана абакта жатат. Ачыгын айтканда, калгандары кирелик жатып, оорунун амалдарын ойлоп жатып, оорулоша баштайт. Ошону менен бирге Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетүүгө дарамети болгон. Учакты да сапарына салып берген. Жолунан калып калбай, качкын аталгысы келбей, өз өлкөсүнө кайтып келип, өзү өлкө башчы кылган Соке досу менен кармашкан. Атамбаев командасы үчүн жан үрөт туруп берген. Ал эми Соке иниси Асылбекти салып берип, өзү президенттик 150 000 пенсияны алып жан баштап жатат. Мына мурунку эки достун айырмасы. Жеңиш Молдокматов өлүмгө да барат. Ал мындай жолду акыйкат үчүн тандап алганын айтып, абакта адилеттикти карманып, ачарчылык жарыялады. Жеңиштин кебинде, эгерде өлкөдө жалган жалаа менен камап, жалаң калктын иши жүрүп жатса, жалганда жашоонун кереги жоктой. Айта кетсек, Жеңиш Молдокматовду 2020 жылдын Октябрь революциясы боюнча күнөөгө жыгып, азыркы бийликтин учурунда камоого алынган. Эркин эксперт юристтердин билдирүүсүндө бул мыйзамсыздык камоого жатат. Саясатчылардын билдирүүсүндө бийлик өзүнүн оппонентинин кутулунун жана коркутуп үркүтүүнүн ыкмасы катары баалашкан.